И по китайцам, конечно, это очень тонкий вопрос. Тонкий вопрос. Я буду барлық үшінші кыргызша айтып берейінші. Понимаете на киргизском? Я что все понимали. Это особенно среди киргизского населения муссирует этот вопрос. Особенно. Ты правильный вопрос задала. Правильный вопрос. Это очень сложный вопрос. Мен буга абдан аяр мамиле кылыш керек да. Аяр мамиле. Алысқы туғанға жақын қоңшы деп атауыз бекер айтқан емес. Ана буга дипломатияның ең жоғарғы шебершілігі керек. Дипломатиялық. Мына мен айтып кетейін, мына бізде азыр түрмеде жатат, оны сотталды, 5 түрмеде жатат. Қытайдың гражданины, Қытай улуты жатат бізде. Тергеуді иштеп атабыз. Алла бақырған жоқ та. Ал жақтағы біздің қырғыз туғандарымыз, ал Қытай елінің жараны, айырды Қытай Республикасы мыйзамдары іштейді. Айырды шол мыйзамға бас иеталар. Алар іш кішіне біз қант келеш алабыз. Келеш албайбыз. Бирок біздің жарандар бойынша, кечек шыққандар бойынша, біз дипломатия жолменен, ар кандай жолменен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсіңер. Анын барын эми айтпайбыз да. Мен да көчөгө чыгайын, бакырлап неме камап койду деп. Біз өз бийликтин жолу менен шоото кече чыгып турга. Кече чыгып беркен акыл. Неме? Кече чыкты бирөө. Буга этият мамиле кылыш керек. Мына биз деле көп улуттуу элбиз. Көп улуттуу кыргыз эли. Эгерде бирөөнү киргизсек, анан башка мамлекетке киргизсе туура болобу? Ойлоп көрсөңөр, ар мамлекетти сындаштан мурун өзүбүздү ойлойлу да биринчи. Өзүбүздү карайлы. Бул корккондон эмес, үрккөндөн эмес. Бул келечекке жанакы мамиле бузулбасын деген, карым-катман бузулбасын деген маселе. Азыр Кытай Республикасы ачык айтканда азыр өнүгүп аткан мамлекет. Акыркы 30 жылда эң өсүшү, эң жогорку өсүп аткан экономикасы мамлекет болду. Экинчи экономика дүйнөсүндө болду. Биз азыр коңшулар менен bir маселе менен урушпастан, талашпастан биз жакшы мамиле түзүп, жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен маселени чечишибиз керек. Бакырсаңда чечилип кетсе, мен чыгып бакырат элем, чыгып алып көчөгө. Кой бер. Эмне кылып атасың деп. Мушта салып чыгып бияка деп. Мен чыгат элем биринчи. Бирок бул өзүнүн эрежеси бар да. Биз стратегиялык партнерубуз. Келишимдер кол коюлган келишимдер бар. Ошо келишимдин негизинде мына иштеп атабыз. Ошон үчүн бул маселени дагы мына көтөргөндө эми коюш керек. Бирок эми мындай аяр этият мамиле кылыш керек да буга дагы. Мына дагы айтып кетем. Бул боюнча иштеп атабыз. Маселе коюлуп атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат бул боюнча дагы. Мынанан айтып ачпайбы, мен айтып коеюнчу маселени дагы. Мына азыр аябай көбөйүп кетти деп, коңшу мамлекеттен деп. Ачык айтыш, калайча айтканда ачык айтышым керек да. Мына чек ара боюнча 35.215 кирди, 34.436 чыкты. Азыр бизде убакыт катталган 11.966 коңшу мамлекет жараны бар Кытай Республикасынын. 11.966. Жаранды калган, мына кече айтып атышат аябайлар. Жаранды калган 268 киши алган. 10-дан 18-ге чейин 268 киши. Ошонун 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай, 9 дунган, 1 казак. 268 алган. Анан ушуну айтып коюш керек да. Ушу каптап кетти, анан неметип кетти деген сөздө этияттасак, биз деле иштеп атабыз бул боюнча. Биз деле ата-бабанын сөздөрүн жакшы билебиз, осуяттарын. Калуу Олиянын осуяттарын жакшы билебиз, окуганбыз. Айткан сөздөрүн. Кантип эле биз жөн отуралы. Анан калпчындын баарын тең эле буну айтып бербеш керек да. Ушуну айтып коеюн дедим. Буну айтпасам болбойт да. Ата буну болбосо буну азыр саясат кылып, саясатташырып, буну азыр башка жака дагы мындай көтөрүп атса, жогору деңгээлге көтөрүп алып чыгып атышат.
Онда етияттасақ болбойт, аяр мамиле кылалы. Мен ошону суранам сиздерден.